Тэквондо мага аябай көп нерсе берди да. Эң биринчи дисциплина болду да. Дисциплина, характер, өзүмө уверенный болупчу. Негизи тэквондо бара электе бирдемке болсо эле ыйлап баштачумун да. Урушуп койсо эле ыйлап, бирдемкеден неуверенный болуп эле. Тэквондого келгенде всё сразу характер, дисциплина, уверенность болду. Анан кийин здоровье боюнча деле жанагы постоянно чуркап, жайында сборлор болот, тренировкалар. Конечно, травмалар көп болот. Ушунан ата-энем кичине каршы болуп келет да. Сен кызсың, абайлап жүр деп. Негизи мындай профессиональный спорттун жакшы жери да бар, жаман жерлери да бар да. Вот, айта албайм да, то, что здоровьең прям 100% жакшы болот деп.